мектеп директору акыйкат, адилеттүү, калыс инсан болууга тийиш. Демек сабаттарды бөлүштүрүүдөн баштап мугалимге калыс, адилет мамиле, айрыкча эмгек акысына, эмгегине дагы өзгөчө акыйкат мамиле зарыл. Мен ошо Көңдүк деген мектепте иштеп жүргөндө 1989-жылы ошол мугалимдердин эмгегине айырмалап акы төлөө, башкача айтканда социалдык адилеттүүлүктү орнотуу мугалимдер. Ким иштесе ошол иштесин деп райондук билим берүү бөлүмү менен райондук демек профсоюз уюму менен ошондой эле ал убакта баягы республикада экспериментчил окуу тарбия жай жөнүндө демек жобо бар эле. Ошого ылайык ошол жаңы багытка атайын акча бөлүнүп эле, ошонун эсебинен эң жогорку чеберчиликтеги устат мугалимдерге, натыйжаны камсыз кылган мугалимдерге 20%, устат жогорку чеберчиликтеги жаңычыл мугалимдерге 10%, ошондой эле иш билги мугалимдерге кадимки ставка сакталып, анан иш билgiге жетишпеген баягы жаш жана жардамга муктаж мугалимдерге өзүнчө акча баягы процент менен акча белгилеп, ошону эксперимент жасаганбыз. Ошондо ушул менин экспериментимдин натыйжасы боюнча мугалимдер газетасына 2 бет кылып жарыялап, кийин ана жана категория деген республика боюнча киргизилбеди. Мынан нормативдик төлөө киргенден кийин ал токтотулуп калды. Мен ойлойм, будан ары дагы ошол мугалимдерде демек жакшы иштеген чыгармачыл мугалимдер сөзсүз түрдө баягы бири-биринен мугалимдер текши мектепке текши келбейт да. Мугалимдерге текши баардык бирдей мамиле жасабайт мектепке, окуучунун келечегине. Ошон үчүн бул айырмалап акы төлөө бул өтө зарыл да. Адан кийинкиси мектеп директору бул изденгич, тапкыч, көсөм болуусу зарыл. Бул мугалимдеги, ар бир мугалимде деги жанагындай ийгиликтин учкун таап, аны өстүрүп, ошол көрүп, ар бир мугалимдин эч качан мугалимдин жамандыгын издебеш керек деп ойлойм мен. Ар бир мугалимде жанагы окуучулар сыяктуу эле уникалдуу, сыйкырдуу мүмкүнчүлүктөр бар. Ар бир мугалимде. Ошол мугалимдердин мүмкүнчүлүгүн мектеп директору таап, издеп, ошол өзгөчөлүктү өнүктүрүп, өстүрүп чыгуу. Башкача айтканда мугалимге шык, дем, кубат берип туруу. Бул директордун эң башкы ыйык милдети деп эсептейм. Адан сырткары